Ош мамлекеттик университетинин окутуучулар арасында өткөрүлүүчү 32-чи спартакиада жылдагыдан айырмаланып, жаңы оңдоп үзөөдөн өткөрүлгөн спорттук залда старт алды. Табиаттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунун спорт залын оңдоо иштери былтыр башталган. Каржыны Ош мамлекеттик университети бөлдү. Университеттеги бардык спорттук биздин базаларды жаңылап атабыз. Анын ичинде бүгүн ушул спорт залды эл аралык деңгээлде стандартка жооп бере тургандай кылып, толугу менен капиталдык ремонттон өтүп, кошумча көрүүчүлөр отура турган орундуктарды жасап, бүгүн официалдуу ачылышын жасадык. Спартакиаданын ачылышы баскетбол оюну менен башталды. Катышуучулар спорттун 8 түрү боюнча күч сынашууда. Быйыл масс рестлинг, таяк тартышты кошулган. Мелдеш 29 ноябрдан 25 декабрга чейин уланат. Жыйынтыгында жеңген командаларга Ош мунун профсоюз комитети тарабынан акчалай сыйлыктар тапшырылат. Быйылкы спорттун түрүнө ошо масс рестлинг, таяк тартыш спорттун түрүн киргиздик. Бул жерде эки салмактуу категорияларда караганбыз. 75 килограммга чейин эркектер арасында, анан 80 килограммдан жогорку салмакта агайларыбыз күч сынашса, эжекелерде 68 килограммга чейин, андан 75 килограммдан жогорку салмак каралат. Спартакиаданы өткөрүү үчүн университет медаль, кубок, мыкты оюнчуларга атайын статуэткаларды даярдаган. Жалпы командалык эсепте 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орунду ээлегендерге 50 000 сом байги фонду каралды. Быйыл Ош мунун билим гимназиясынын окуучуларынан турган волейбол академиясы ачылды. Бул окуучуларды сергек жашоого үндөп, Ош университет балдар волейбол командасына даярдоо үчүн көрүлгөн аракет. Академияда өспүрүмдөр волейболду акысыз үйрөнүшөт. Балдардын жаш өзгөчөлүгү 5-класстан 8-класска чейинки биздин жаш өспүрүм балдар негизги максат ошол балдардын ден соолугун чыңдап, активдүү отдыхты кылып, анан таланттуу балдарды арасынан терип алып, биздин ошол университет Ошму волейбол клубуна биринчи кезекте, андан кийин чоң профессионалдык спортко бул жигиттерге жол ачып берүү, мыкты билим берүү болуп саналат. Аземдин жүрүшүндө окуу жай башчы Ошму университет кыз келиндер командасына жаңы форма тапшырды. Мерим Айтмаматова, Равшан Каримов, Ошму жаңылыктары.